Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Бул окуя ислам мамлекеттеринин биринде болгон. Темир жол курула турган болуп, ал туура 20 жылдан бери эч бир адам көмүлө элек мүрзөнүн так ортосунан өтмөк экен. Аалымдардан фатва сурап, мамлекеттен мүрзөнү башка жакка жылдыруу боюнча уруксат алып иш башталды. Кабырлар ачылып, сөөктөр этияттык менен баштыктарга салынып, башка кабырларга коюлуп жатты. Бир убакта бир кабырды ачкан кызматкерлер ишти токтотуп туруп калышты. Ошол жерде иштеп жаткан кызматкерлердин башчысы келди. Жаңы эле көмүлгөн өлүккө көзү түштү. Айылдын көркоосун чакырып сурашты. Бул жерге 20 жылдан бери эч кимди көмүшкөн эмес деп маалымат беришкен эле. Бул тууралуу сиз эмне дейсиз? Деди. Мен да алардын сөзүн тастыктаймын. Бирок бул өлүк тууралуу маалыматым жок экен деди. Аламан топтун арасынан жашы улуураак аксакал айтты. Өлүктүн жүзүн ачып көргүлө. Балким тааныган билгендер болсо тууган туушкандарын чакыртабыз деди. Иш көркөөгө тапшырылды. Канчалаган адамдарды жерге берип, андан эти чымырап койбогон көркөө өлүктү кабырдан чыгарып анын жүзүн ачкан ишке катышпаган эле. Жүрөгү солуктей түштү. Жанындагылар да муну байкап турушту. Эптеп өлүктүн жүзүн ачканда баягы коркуудан эч нерсе калбады. Өлүк жаш жигит болуп, кудум уктап жаткандай кепинге орулуп жатар эле. Баары тегилип карап турганда, аксакал өлүккө жакын барды. Ой тобо, бул мындан 20 жыл мурун көмүлгөн баланчанын баласы го. Эгер ал тирүү болгондо туура 40 жашка чыкмак. Бул баланын атасы тирүү, чакырып келүү керек, деди аксакал. Аксакалдын бул сөзүнөн баары таң калышты. Арасынан бир баланы өлүктүн атасын алып келүү үчүн үйүнүн дарегин айтып, атасына эч нерсени айтпоо шарты менен жөнөтүштү. Баланын атасы келди. Аксакал болгон окуяны айтып бергенде, атасынын көзүнөн жаш акты. Баласына карап, сени менен узак убакыттан кийин кайра жолуктурган Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Биздин жашообуз да акырындап калды, балам. Ылайым биздин өлүмүбүздү да сеникиндей чырайлуу кылган болсун. Аксакалдын көзүнөн сүйүнүч жаштары токтоосуз куюлар эле. Кечиресиз ата. Бизди ойлондуруп койгон бул окуянын себебин билгибиз келет. Балаңызга Алла Таала ушундай жакшы өлүм насип эткен экен. Балаңыз кандай амал кылар эле? Дешти топтолгон жамаат. Балам жакшы инсан эле. Ата-энесине меримдүү эле, деди. Дагы кандай амалдары бар эле? Балам дайыма намазын мечитте жамаат менен чогуу окуйт эле. Качан мен аны багымдатка тургузуу үчүн бөлмөсүнүн эшигин какканымда, балам же мечитке кеткен болор эле, же даарат алып сырттан келе жаткан болор эле. Эч багымдатка уктап калганын көргөн эмесмин. Балам 5 убак намазга бекем эле. Баардык кеп ушунда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам багымдат намазынын 2 рекет сүннөтү бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү баардык нерседен жакшы деген. Эгер сүннөтү ушундай фазилетке ээ болсо, парзына эмне дейсиңер? Деп сөзүн жыйынтыктады аксакал. Албетте Аллах Таала намазга бекем адамдын сыйлыгын текке кетирбейт. Ким дүйнөдөн тургузулган намазы менен өтсө, ал утту. Ким дүйнөдөн намазсыз өтсө, ал утулду. Ушуга окшогон дагы бир окуяны көзү өтүп кеткен шейх Устаз Чубагажы сабактардын биринде айтып берген эле. Ал киши айтат: түштүк регион жакта жер силкинүү болуп, кабырлардын кээ бири ачылып кеткен. Арасынан бир аялдын да кабыры ачылып калган. Караза кепини да чирибептир. Бул аял кимге тиешелүү экенин сурап сүрүштүрсө, мал кой баккан бир кишинин аялы болгон экен. Андан сураса, аялы мындан 15 жыл мурун дүйнөдөн өткөн экен. Ал аял дайыма намазды өз убагында окуган, күйөөсүнө кызмат кылган, балдарына жакшы тарбия берген жана күйөөсү менен мал кой баккан аял болгон экен. Мен ойлоймун, балким ал аял башка аялдардан алыста болуп, гыйбат, миш-миш деген жаман нерселерден оолак болгондуктан Алла Таала аны кабыр азабынан сактаган болуусу мүмкүн, дейт Устаз Чубагажы. Туура, кабыр азабына дуушар кыла турган амалдар да бар. Бирок анын тескерисин кылсаң, кабыр азабынан кутулууң да мүмкүн. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 кабырдын жанынан өтүп баратып, дарактын бутагынан сындырып 2 кабырдын башына сайып койду. Сахабалар эмне үчүн мындай кылганын сурашканда, бул 2 кабыр ээси азапталып жатат. Бирок чоң күнөөлөрү себептүү эмес. Башкача айтканда, булар аны чоң күнөө деп эсептешпейт эле.
Бириз арасынан сактанбайт эле, бири ар кимге миш-миш сөздөрдү таратып жүрөт эле, деди. Бизге эч нерсе эместе түйүлгөн ушул эки нерсе адамды кабыр азабына дуушар кылагар экен. Ошондуктан заараңызды кийимдин ар жерине тийип калуусунан сактаңыз. Ич кийимди кирдигинен жалтырап кеткиче кийип жүрө бербей, тез-тез алмаштырып туруңуз. Жана минтиптир, антиптир деген болбоор тастыкталбаган миш-миш сөздөрдү таратпаңыз. Бул сиздин кабыр азабына дуушар болууңуздан сактайт. Адам кабырга түшкөндө аны түбөлүктүү бейишке кирүүсү же түбөлүктүү тозоку экени билинет. Себеби кабырда жаткан учурунда ага түбөлүк бара турган жери дайыма көрсөтүлүп турат. Ошондуктан кыямат күнү адамдар кабырларынан турганда адамдардын күнөөкөрлөрү айтышат: бизге азап эле болду. Ким биздин жаткан жерибизден тургузду деп айтышат. Жакшы инсандар кабырларынан турганда сүйүнгөндөн мойнун бийик созуп, Аллага жолугуу үчүн алдыга ылдамдап басып кетет. Себеби экөө тең кабырда жатып бара турган жерин көргөн. Кабыр бул акыреттин биринчи эшиги. Ошондуктан жакшы амалдарды кылалы. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء